мыкты мугалим начар материалды дагы өзү талапка ылайыктап оңдоп түзөп алат да. Мугалим биринчи кезекте албетте кесиптик билим алыш керек. Экинчиси, быйыл жаңы билим берүү моделин өткөн класстардын мугалимдери бир жыл бою окуудан өтүшөт. Негизинен онлайнды көбүрөөк пландаштырып атканбыз, бирок онлайндагы, офлайндагы аралаш форматта дагы өткөрөбүз. Жаңы билим берүү моделин өтүүдө негизги фигуралардын бири бул мугалим. Мугалимден көп нерсе көз каранды. Бул биздин моделдин ишке ашып кетиш дагы түздөн түз мугалимден көз каранды. Анткени мыкты мугалим начар материалды дагы өзү талапка ылайыктап оңдоп түзөп алат да. Начар мугалим ошол учурда жакшы материалдарды, келген материалдарды жакшы түшүнө албай алган болсо, анда аны окуучуга жеткиришинде сөзсүз көйгөйлөр пайда болот. Мугалим биринчи кезекте албетте кесиптик билим алыш керек. Экинчиси, өзүнө көңүл бөлүш керек, өзүн тааныш керек. Анан бул жерде өзүнүн күчтүү жактарын караш керек, өзүнүн алсыз жактарын караш керек. Эмнеден ал алдыга кетип атат, эмнеден кыйналып атат. Ошол багытка көңүл бөлүш керек. Анан мугалим башкалардын иштей алганды билиш керек. Мисалы бир маселеден кыйналып калды, экинчи мугалим ошону жакшы билет. Ошого барып эле аны менен бирге иштешсе, аны менен кеп кеңеш алган болсо, мындай кызматташа алса, көп маселелерди чечип кетсе болот да. Акыркы кезде мына дүйнөдө бир чоң изилдөө өттү. Жумшак көнүмдөр маанилүүбү же катуу көнүмдөр? Катуу дегенибиз эми баягы кесипке гана тиешелүү көнүмдөр. Жумшак көнүмдөр бул командада иштей алуу, эл менен тил табыша алуу, элдин көңүлүн ала алуу деген маселеде. Бул эми Гарвард университети, Кеннеди фонду, анан Станфорд университети бул дүйнөдө эң белгилүү билим берүү уюмдары 2 жылга жакын өткөрдү. Ошондогу жыйынтык 15% катуу көнүмдөр, бул деген кесипке байланыштуу 15% билсе болот экен, бирок адамдар менен мамиле кыла алууда 85% болуш керек экен да. Демек ушуну эске алса мугалим башкалар менен иштеше алган болсо, бүгүн маалыматтын табуу, абдан көп маалымат бар. Табуу мүмкүнчүлүгү кенен, анан башкалар менен кызматташуу мүмкүнчүлүгү кенен да. Ошону мугалим өзү түшүнө алса эле көп маселелерди чечип кете алат. Быйылкы окуу жылында биз 2 багытта иштейбиз. Биринчиси баягы мурдагыдай эле баардык мугалимдердин билимин жогорулатуу, ал өз нугунда жүрө берет. Экинчиси, быйыл жаңы билим берүү моделин өткөн класстардын мугалимдери бир жыл бою окуудан өтүшөт. Булар 1-чи, 2-чи, 5-чи, 8-чи класстар, быйыл 4 класс өтөбүз. Ошондо биздин азыркы планыбыз боюнча бул жаңы окуу жылы башталганга чейин окуудан өтүшөт. Анан ошондон кийин дагы бул баскыч менен окуудан өтүшөт да. Анан каникул учурларында да кошумча окуулар болот. Ошондо булар биринчи сабакка кирип аткан кезге чейин окуудан өтүшөт. Анан жыл ичинде дагы 3 жолу окуудан өтүшөт. Биз негизинен онлайнды көбүрөөк пландаштырып атканбыз, бирок онлайндагы, офлайндагы аралаш форматта дагы өткөрөбүз. Жана албетте онлайн бул жеңилирээк болот, көпчүлүк мугалимдерди өткөрүү оңой да. Бирок ошол эле учурда мугалимдер азыртан эле суранып атат. Бизге келип, мисалы, офлайнда өтүп берсең, кээ бир учурларда ар кандай мугалимдер бар да, мисалы, сырттан окуп бүтүп калган бар, дистанттык менен бүтүп калгандар бар, кичине билимине көп ишене албагандар, биз офлайн түрдө өтсөк. Анан көп эле мугалимдерде жаңы нерсеге келгенде офлайн форматты колдонсоңор, анткени жаңылыкты онлайндан кабыл алуу бир оор экен деген суранычтан биз офлайнды да коюп атабыз. Ошол жерде маселе бар, анткени жаңы модель боюнча башталгыч класс деген 1-чи, 5-чи класс, 1-чи, 6-чы класс, анан ортоңку 3 класс, анан жогорку 3 класс болот. Ушул жерде көйгөй маселе көбүнчө башталгыч класста. Мурда мисалы 4 эле класс болсо, азыр 6 класс. Бул жерде маселелер бар. Кайсы мугалим окутат деген. Эми 1-чи, 4-чү классты башталгыч класстын мугалими окуталат. Бул жерде 1-чи класс бир аз өзгөчөлөнөт. Анткени 1-чи класстын материалы мурдагыдай эмес. Бул жерде көбүнчө социалдашуу, балдар менен ойнош керек, балдарды мурдагыдай мектеп мындай тартибин эмес, мындай кененирээк, эркин алып жүргөнгө үйрөтүш керек. Анан 5-чи, 6-чы класстын материалдарында бир топ оорчулук пайда болот. Биз китептерди карап көрдүк. 5-чи класстын китеби баягы негизги базасы 4кө жакыныраак, бирок татаал материалдар кирип кеткен учурлары бар. Алар ошондой бир аз татаал болгонуна карабастан абдан түшүнүктүү берилген. Биринчи өзгөчөлүгү бизде көбүнчө баягы теория окутулган болсо, математикада же болбосо илим деген предметте, жаңыртылган китептерде ошол теорияга келип жеткенге чейинки турмуштук мисалдар менен келип отуруп, анан кийин баягы теорияга, формулага келип калып атат да. Бул бир жагынан жөнөкөй, анткени балдар теорияны өткөндөн көрө баягы практика менен айкалыштырып өткөн балдар үчүн жеңил болот. Бирок мугалимдер үчүн баары бир
көйгөй бар. Ошондуктан 5-6 класста мугалимдерди карашыбыз керек. 6 класста негизинен бүгүнкү күндөгү биздин планыбыз боюнча чоң класстардын мугалимдери сабак бериш керек. Анткени 6 класстын материалы биздин башталгыч класстын мугалимдери үчүн бир топ оор. Анан 5 класстын материалын карап көрүшүбүз керек. Эгерде мугалим өтө алса, башталгыч класстын мугалими өтө берсе, же өтө албаган жерлерде анда чоң класстын мугалимдерин койсок болот. Анткени чоң класстарда дагы баягы 6-дан 8-ге секирет да, ошондо 7 класс жок болуп калат. Ал жерден мугалимдер бир аз бошоп, жанагы аны 5-6 класска тартсак болот да. Ооба, биз азыр жаңы стандартка ылайык окуу китептери 2 топто чыгат. Биринчиси Сингапурдан сатылып алынган китептер. Булар математика, физика, химия, биология, математика, STEM багытындагы китептер. Бул китептердин окуу китеби дагы сатылып алынган. Ошол учурда методикалык колдонмосу да бар. Методикалык колдонмосу абдан жакшыртылган. Ошондой эле кошумча окуу материалдары, видео материалдар бар. Бүгүн окуу китептери которулуп бүтүп калды. Эми кийинки кезекте ошо методикалык колдонмолор которулат, анан кошумча жанагы окуу материалдары, видеолор которулат. Аны биз жеткиликтүү кылып жайгаштырабыз. Которулуп бүткөндөн кийин ошол министрликтин сайтына, сиздердин сайтка, Кут билимдин сайтына, анан Республикалык институттун сайтына болушунча жеткиликтүү кылып соц тармактар аркылуу да жайылтууга аракет кылабыз. Бул жерде 5 класстан экөө болуп калат. Бирөө баягы мурда 4 класста окуп 5 өткөндөр бар. Булар мурдагы системаны окуп аткан 5 класс. Экинчи 5 класс бар. Бул 3 класстан 5 класска секирген. Ошондо бир окуу жылында 2 5 класс болуп калат да. Бирөө жаңы модель менен, бирөө мурдагы эле модель менен болот. Жаңы модельдегилер 3 класстан баягы 5ке өткөндө бир топ көйгөй жаралат. Анткени бул деги эле окутуу методикасы башка. Анан материалдардагы ыраттуулугунда да маселе болот да. Ошон үчүн 5 класска өткөндө алгачкы чейректе ошол жаңы модельге ылайыктоо иштери жүрөт. Муну биз мугалимдерди окутуп аткан кезде ошол окуу китептеринин конкреттүү материалдарын алып турган окуутууну жүргүзөбүз. Окуу методикасында биз буга чейин деле компетенттүүлүк мамиле деп келгенбиз. Эң негизгиси жанагы жаңы окуу китептериндеги негизги өзгөчөлүк бул компетенттүүлүк мамиле. Бул деген нерсе теориядан алыс кетип, бардык мисалдар, маселелер, деги эле сөз боло турган материалдар турмуштук мисалдар аркылуу берилет. Баланын күнүмдүк турмушу менен байланышат. Анан ошол окуп аткан нерсеси аланын бүгүнкү турмушунда, эртеңки турмушунда колдоно турган материалдар болуп калат да. Методикада функционал сабаттуулук деген багыт 21-кылымдын көндүмдөрү деген багыттагы. Ошондо биринчи багыты компетенттүүлүк жана турмуш менен мындай байланышкан материалдарды окута турган болсок, экинчи багытыбыз бул башкалар менен мамиле кыла алуу. Бала командада иштей алуу, башкалар менен биргелешип көйгөйдү чече алуу, маселени чече алуу, маселени чыгара алуу деген маселе жанагы жумшак көндүмдөргө көбүрөөк басым жасалат. Бүгүнкү күндө болжолдуу түрдө 3000ден бир аз жогорураак, биздин эсеп боюнча 3200 жаңы мугалим керек болуп калат. Бүгүн ошонун эсептери чыгарылып атат. Бул кайдан бул мугалимдер алынат? Биринчиси Наристе программасы азыр бала бакчадан кетип, бул мектеп системасына кирди да. Ошол Наристе программасында иштеген мугалимдер бул жака тартылат. Экинчиси жаңы бүтүрүүчүлөр бар. Жаңы бүтүрүүчүлөрдү дагы азыр эсебин алып тактап атабыз. Ошолордун ичинен дагы булар дагы экиге бөлүнөт. Бирөөсү жанагы күндүзгү окуу бөлүмүндөгүлөр, анан сырттан окуу бөлүмүндөгүлөр. Сырттан окуу бөлүмүндөгүлөрдүн бир тобу буга чейин мектепке орношуп алышыптыр да. Алардан саны азыраак болот, баягы күндүзгү окуудан көп мугалимдер келет. Дагы бир багыты бул кайра даярдоо. Мына биз Республикалык институт былтыркы жылы мугалимдерди кайра даярдоону ачканбыз. Ошонун ичинде эң көп бизде катышып аткан бул мектепке чейинки мекемелердин тарбиячылары, педагогдору, анан башталгыч класстын мугалимдери. Мындай мына бізде мамлекеттик экзамендер башталды. Булар сентябрга даяр болуп калат. Дагы бир багытты биздин эсеп боюнча кээ бир жерлерде, мисалы конкреттүү Нарын районуна ала турган болсок, бир топ мугалимдер азыр баягы мектепте орун жок, бош жүргөндөр бар. Булардын дагы санын алып атабыз. Аларды дагы биз
окуудан өткөрүп койсок болот. Анан министрликтин планы боюнча бул жогорку курстун студенттерин мектепте иштөөгө уруксат берүү деген багыттагы иш жүрүп атат. Ушундай эсептер менен биз мугалимдердин санын толтурууну азыр пландап жатабыз. Биз бул вариантты да карап көрдүк. Эгерде биринчи класска такыр эле жанагындай биздин жолдорубуз менен мугалим келбей калса, анда жогорку класстын мугалимин деле биз тез арада кайра даярдоодан өткөрүп окууга алып келсек болот да. Бул биринчи класстын бир өзгөчөлүгү, бул жерде өтө татаал материал жок. Ал жерде мындай педагогикалык билими бар киши кыйналып кала турган материал жок. Бул жердеги эң негизги эле көйгөй бул баланы баягы катуу тартипке салуу эмес. Бул жерде баланы эркин коюп, баланы түшүнүп, баланын кызыкчылыгы менен анан социалдаштырып кетүү. Ушул бизде эң чоң маселе болот да. Муну биз окутуу учурунда ушул маселеге өзгөчө көңүл бөлөбүз. Башталгыч класстын мугалими бүгүнкү күндө биздин анализ боюнча 1-4 класста окуталат, толугу менен окуталат. Анан 5 класска келгенде, 5 класста кээ бири окуталат, кээ бири окуталбашы мүмкүн. Биз демек мугалимдин деңгээлине жараша 5 класста же башталгыч класстын мугалими окутулат, же болбосо жогорку класстын мугалими окутуп калышы мүмкүн. Бул математика, жанагы илим предметтерине таянып айтып атам да. Анан 6 класска келгенде негизинен бул жерде жогорку класстын предметтик мугалимдер окутат. Анан башталгыч класстын мугалимдердин ичинде дагы абдан күчтүү, таланттуу мугалимдер бар. Эгер алар окуталса, анда аларга уруксат берилет. Жанагы STEM деген STEM багытындагы предметтер деп көп сөз кылып атабыз. Ошонун ичинде мына быйылкы жылы дагы 15 миңден ашык мугалим окуудан өтүп атат да. Бул математика боюнча өзүнчө топто, анан физика, химия, биология, география мугалимдери илим деген багытта өтүп атышат. Дүйнөлүк практикада ошол физика, химия, биологияны илим катары карашат. Бул 7-8, 9 класстарда бул интеграцияланган предмет, бир предмет катары кетет да. Анан 10, 11, 12 класстарда булар өзүнчө бөлүнүп кетет. Анда ошо кесипке даярдоо жүрөт да. Биздеги көйгөй жаратып турган маселе бул 7, 8, 9 класстарда биз азырынча анализ жүрүп атат, окуу китептерин карап көрдүк. Албетте булар интеграцияланган предметтер. Бирок ошол учурда мисалы китептин өзүндө физиканын материалдары өзүнчө турат, химиянын материалдары өзүнчө турат, биологиянын материалдары өзүнчө турат. Бирок алар бири-бири менен тыгыз байланышта окутулат. Бүгүн биздин анализ боюнча бул предметтерди кимдер окутат деген суроо азырынча ачык эле турат. Же бир мугалим өтө алабы, же болбосо мугалимдер мындай биргелешип кириш керекпи, мугалимди кантип даярдайбыз деген. Биздин Кыргызстанда бул боюнча тажрыйба бар. Бизде Кембридж системасы менен иштеген мектептер мисалы 12 жылдан бери ушул системаны окутуп келатат. Буга чейин Сапат мектептери деп аталып келген мектептер дагы бир нече жылдан бери ошол Кембридж системасына өтүп, ошону менен иштеп келатат. Аларда мугалимдин деңгээлине жараша чечим кабыл алышкан. Эгерде мугалим өтө алса, ошол үчөөнү бириктирип эле аны бир эле мугалим өткөн. Эгер кээ бир учурларда 2ден мугалим өткөн учурлар бар. Ушундай тажрыйбада колдонулган. Бул жерде мугалимдин өзүнүн дараметинен көп нерсе көз каранды. Бирок китептерге келгенде, китептер ушунчалык мындай алгоритм менен рааттуу жазылган. Мугалим эмне кылыш керекти? Биринчи баскычы, экинчи баскычы, үчүнчү эмне кылыш керек деп отуруп, биз информатика китебин карап көрсөк, мугалим жасай турган иши бүт баары китепте көрсөтүлгөн. Методикалык колдонмодо анын суроолорго жоопторунан бери биз караган китепте болгондо ошол мугалим алгоритм менен иштейт экен. Бул жеңил. Этегинде эле сабак бүтүп атканда ошол темага байланыштуу 3 суроону ойлоп таап балдарга берет экен да. Муну мындай даярдыгы бар мугалим бул предметти өтө берсе болот экен.